Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн бизде уже 7-чи разгон депозита, 7-чи видеоролик. Балансыбызды плюс-минус $1266 токтогонбуз и биз сиздер менен бүгүн дальше целибизди аткарабыз, достор. $10 балансыбызды $100,000 чейин көтөрөбүз. Для начала баарыңыздарга айтып кетким келип жатат, каналга лайктан басабыз и также биздин телеграм каналыбызды катталабыз, достор. Телеграмыбызда бизде күндө обучение, торговля жана стримдерди ушул жактан алып турсаңыздар болот, достор. Ссылка видеонун астында болот, описаниясында, же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот, достор. Кечээ статистикабызды байкап коюңуздар. Бизде 44 сделка ачылган болчу и прибыльных сделок 70%, и торговый прибыль $302 болду. Бул совместно биз команда менен торговля кылып прибыльга чыккан результаттар да. Также бизде эфир болот, прямой эфир, и прямой эфирде дагы сүйлөшүп ошол жакта торговля кылып обучение кылабыз да. Вот, ссылка комментариянын башында. Итак, анда эмесе торговлябызды баштай берели. Бизде валютная пара евро-доллар. Евро-долларыбызда 5-секундный таймфрейм. Давайте 30 секунддук таймфреймди коелу и биз сиздер менен сразу, как обычно, биз уровеньдерди коебуз да. Үстүдө уровень сопротивления и уровень сопротивлениядан биз сделкабызды максимальный время экспирацияга ачабыз да, 1 мүнөткө. Сумма инвестиция $20 ачамын. Бүгүнкү задачабызда биз сиздер менен балансыбызды тоже 10%ке көбөйтүшүбүз керекпиз да. 10% $1266, 10% примерно $120-130 болот да. Вот, и каждый день ушул счеттон мен балансымды $10 $100,000 чейин жеткизгенимди по медленный шагында көрсөткүм келип жатат да. Итак, анда эмесе торговлябызды баштай берели. Валютная пара евро-доллар OTC. Евро-доллар OTC'де бизде көп турганда эле графигибиз уровеньде турат. Давайте 30 секунддук таймфреймди байкайлы. 30 секунддук таймфреймде бизде бул жерде тоже уровень туруштук берип атат да. Пока что графигибиз ушул уровеньден дальше үстүгө жыла албай атат да. Но и при этом график астыга жыла албай атат. Если бул уровень пробития болсо, мынакей окончательный пробитие болуп атат, уже 1 мүнөткө бул жакта бир сделка повышенияга ачамын. Кийинки уровеньибиз үстүдө бар экен. 1 мүнөттүк таймфреймди байкасак, бизде мурда мынакей уровеньдер үстүдө дагы бар экен да. Вот, максимальный пиктерге де берсек болот да, пиктерге чейин өсүш керек да. 3, 2, 1, 0. Есть. Биринчи сделкабыз успешно плюска жабылды. Так, кийинки валютная пара AED теневая OTC. Так, бизде 10 секунддук таймфрейм. 10 секунддук таймфреймде байкасак болот, бизде бул жерде скальпинг болуп атат. 1 мүнөткө бул жакта повышенияга ачамын. И давайте уровеньди коебуз да. Мынакей бизде бул жерде астында уровень бар, поддержка жана үстүдө сопротивление. И графигибиз бизде уровеньден уровеньге жылып атат. Мынакей үстүдөн астыга, астыдан үстүгө. Уровень сопротивления бул жакта бизде развороттор болгон и астыда уровень поддержкадар. Уровень поддержка бизде астыдан үстүгө ачылат да. Мынакей биз үстүгө ачтык 1 мүнөткө и сделкабызга көрүп тургандай эле 25 секунд калды и биздин уровень поддержкабыздан бизде отскок берип атат да. Отскок на повышение. И экинчи сделкабызды дагы успешно плюска жаптык деп берсек болот. Биз сиздер менен азыр эртең мененки торговляда отурабыз. Азыркы саат 10:30 болду эртең мененки и основном ушу эртең мененки торговляда ушундай ситуациялар. Так, көрүп тургандай эле сделкабыз чуть ли минуска жабылып калбады да. Вот. И бул жактан давайте дагы бир опцион ачабыз 1 мүнөткө. Акыркы секундда графигибиз ровно ачкан опционубуздун котировкасында жабылып калды да. И сделкабыз минуска жабылбады, но сделкабызды кайра кайтарып берди. Так, мынакей дагы бир жолу түшүндүрүп кетейин. Астыда уровень поддержка и үстүдө уровень сопротивления. Мынакей. И графигибиз ушул коридордун ичинде бизде торговать этип атат да. Биз болгону астыңкы уровеньден поддержкадан, максимальный просадкадан астыңкы уровеньден биз сделкабызды повышенияга ачабыз. И мынакей азыр бул жакта подъем кетиш керек үстүнкү уровень сопротивлениябызга чейин. 2, 1, 0. Есть. Экинчи сделкабызды дагы плюска жаптык. Үчүнчү валютная пара евро швейцарский франк OTC. 2 мүнөткө бул жакта сделкамды повышенияга ачамын. Запасам ачамын бул жакта повышенияга. Запасам деген эмне? Бул жакта бизде 1 мүнөткө ачкан сделкабыз убактыбыз жетишпей калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз сиздер менен запасам ачабыз бул ситуацияларда. Также давайте азыр 5 минуттук таймфрейм коеюн и анализ жүргүзөйүн да. Бул жакта бизде кандай ситуация болду? Ситуация бизде то же самое, үстүдө уровень сопротивления бар, но көрүп тургандай эле бизде максимумдар все астыда болуп баратат да.
все ниже и ниже болуп баратат. И графигибиз бизде тоже бул жакта минимумубуздар все астыда и астыда эле кетип атат да. Но бул жакта ситуация көрүп тургандарды эле бычий тренд башталды. То есть резкий подъем, и скорее всего биз могуреки мурдакы пиктерди перебивать этип дальше повышенияга кетебиз. Ошондуктан мен бул жакта запасам времени 2 минутка ачтым да сделкамды. 1 минут жетишпей калышы мүмкүн да мындай ситуацияларда, ошондо запасам сделкабызды повышенияга ачабыз. Так, 10 секунд сделкабыздын жабылышына, и биздин 4-чү сделкабыз евро швейцарский франктан уверенный плюска жабылды. Так, давайте 1 минуттук таймфрейм коебуз. И көрүп тургандай эле биздин графигибиз точно үстүбүздөгү уровень сопротивлениябызга көздөй көтөрүлүүгө кетти да. Кийинки валютный пара евро рубль OTC от просадки сделкамды 2 минутка повышенияга ачамын бул жакта дагы. В целом бизде көрүп тургандай эле тренд бизде восходящий. Также бизде мынакей уровеньдер коробка менен жылып атат. Подъем. Бул жерде бизде подъем болду. Далее накопление, дагы бир жолу подъем, накопление, дагы бир жолу подъем, и азыр ретест болуп атат. Ретест биринчи уровенибизди ретест кылып атат. Бул жакта уровень бар, мынакей. Бул жакта бир касание разворот болгон, экинчи касание разворот, үчүнчү касание, төртүнчү касание, бул жакта бешинчи касание болуп туруп да, үстүдөн астыга келгенде. И бул жерде бизде жакшы уровень бар экенин сразу көрсөк болот да. И бул жакта от ретеста сделкабызды 2 минутка ачып атабыз. Запасам на повышение. Давайте байкайлы сделкабыз жабылышы кандай жабылат экендигин. И бул 5-чи сделкабыз дагы успешно плюска жабылды достор. Так, дальше дагы бир жолу 1 минутка ушул жактан ача берсек болот. Анткени бизде разворот башталды. Айткандагы эле бизде 2 минуттук таймфреймде бизде жакшы уровень бар экен деп айттым бул жакта. И ушул уровеньден бизде азыр отскок берип атат да. То есть бизде азыр кайра тренд үстүгө өсүп барыш керек да. Сделкаңарды всегда фиксированный сумма менен торговля кылганды өзүңөрдү көндүрүшүңөр керек да. Мартингейл деген нерсе бул аябай рискованный да. Анткени Мартингейл 3, 4, 5 сделка менен балансыңарды жоготушу мүмкүнсүңөр да. Анткени каждый убыточный сделканы 2,5 эсеге көбөйтүш баланс керек да. Вот ошондуктан если силерде акча болсо, анда Мартингейл менен эле 100% прибыль алып кетсеңер болот да. А если силерде минимальный капитал болсо, для старта там мисалы 100, 200, 300 болсо да, анда фиксированный сумма сделка менен ачышыңар керек болот. Итак, сделкабызга минута жетишпей калды. Давайте дагы 2 опцион повышенияга ачабыз. От уровня бизде көрүп тургандай эле эмиден разворот боло баштады да. 1 минута жетишпей калды. Ошондуктан дагы экинчи сделкабызды дагы продолжение восходящего тренда развороттук ачабыз да. Так, 3 секунд, 2, 1, 0. Жок достор, бул сделкабыз кайрадан эле графигибиз уровень астык уровень поддержкабызга кайра келди. Бизде уровень поддержкабыз туруштук бербей дальше сниженияга айлана баштады. И ошондуктан бул жакта мен уже 7 опцион ачамын да. Так, 4, 5, 6, 7 сделка дагы пониженияга, то есть уже сниженияга ачамын. Эмнеге деп сурасаңыздар, бул жакта мынакей бизде уровень бар. Бул жакта бизде голова и плечи болуп паттерн формироваться этти да. Мынакей левое плечо, мореки башы, на правое плечо. И дальше график сниженияга түштү да. Вот, азыр бул уровень астык уровень поддержкабыз пробитие болуп, дальше сниженияга түшүш керек да. Вот, дагы 25 секунд, давайте байкайлы кандай жабылат экенин. Негизи уровень поддержка пробитие болуп, дальше сниженияга айланыш керек да. Биз 2 жолу сделкабызды повышенияга ачтык, график көтөрүлбөдү да. А бул жакта биз уже точно 2 сделкадан уже сигнал болуп атат, что график үстүгө кетпейт экендигин да. И 3-чү перекрытиябызды уже как бы сделкабызды наоборот ачып атабыз. Следующий сделкабыз канадец японская иена OTCден ачабыз. Көрүп тургандай эле бул жакта бизде скальпинг башталды. Долгое время нисходящий тренд болуп, азыр бул жакта скальпингке айлана баштады. И сделкабызды повышенияга ачабыз да. Если азыр даже график астыраак түшсө, дагы 2 опцион ачамын. Анткени до конца биздин астыңкы уровенибизге чейин келген жок да. Бул жакта бир эле свеча менен келиптир эле. Но посмотрим да кандай болуп жабылат экендигин. Ага чейин давайте мен силерге түшүндүрүп кетейин кандай ситуация болуп атат бул жакта да. 2 минуттук таймфреймде мынакей бизде бул жерде тренд нисходящий болуп келатат да. Тренд нисходящий. Далее бизде мынакей уровень уже түздөлдү да. И бул жерде бизде уже скальпинг болуп башталды. Графигибиз ушул жерде үстүдөн астыга
астыдан үстүгө да. Биз болгону азыр астыңкы уровень поддержкадан на разворот ачып атабыз да, повышенияга. Так, давайте байкайлы. Сделкабызга дагы 5 секунд бар. Опасный момент. 3, 2, 1, 0. Есть, достор. Бул сделкабызды дагы успешно плюска жаптык. Так, дагы бир жолу 1 мүнөткө бул жерде повышенияга ачамын. Анткени мынакей айткандагы эле уровень поддержкадан азыр эми разворот болушу керек да. Разворотду байкайбыз. Ситуация, мурунку ситуация разворотду байкап көрсөк болот. Мынакей график түшүп келген. Да. Резкий подъем болду и смена тренда болуп башталды да. Бул жакта дагы то же самое ушундай болуп азыр падение и резкий подъем болуп башталып тренд алмашып кетиш керек да. По поводу торговли и кандай торговля кылыш керек негизи мен ушу видеороликтерде силерге түшүндүрүп айтып атамын да. Торговляга отурганда күндө хотя бы 10-15 сделка ачышыңар керек да. 10-15 сделка ачсаңар силерге жетишет для начала. Так, 3 секунд, 2, 1, 0. Жок, достор, бул сделкабызга кичине жетишпей калды. Так, дагы 2 опцион ачабыз. Дагы 2 опцион үстүгө повышенияга. Повышение дагы бир жолу подтверждение кылабыз. Если бул жактан график дальше снижение түшүп кетсе, анда астыраак уровеньден дагы бир жолу покупкага ачабыз. Анткени биздин анализибиз сакталып турат да. Вот, бизде пробитие болгон жок, нисходящий тренд болбой эле, наоборот, бизде бул жерде тренд разворотный болуп башталышы керек да. И бул жакта дагы бир жолу повышенияга ачат экен да. Так, просадканы күтөбүз дагы. Паденияны күтөбүз дагы и даярданабыз. Так, ушул жерден ача берейин уже. 3, 4, 5, 6, 7. 7 опцион. Эмнеге мен сделкаларымды 20 доллардан эле ачып атам деп сурап атсаңар, достор, трейдингде айтып кетмекчимин, трейдингде бул жакта дисциплина жагат да. Дисциплина кылсаң, сага акча келет. Реально торговляда сага прибыль алып келет да. Трейдингде шашпаш керек, акча качып кетпейт. Самое главное, ушу акырындык менен күн сайын ушундай торговля кылсаң, өзүңдү көндүрүп алсаң ушундай торговляга, анда сен трейдингде 100% железобетонно уверенно акча тапсаң болот. Так, сделкабызды плюска жаптык. Достор, YouTube каналы катталабыз жана биздин Telegram каналыбызда. Телеграмыбызда бизде күндө 2 мал торговля болуп турат. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да жана прямой эфирлердин башталышын ушул жакта каналда алып турсаңыздар болот. Ссылка комментариянын башында болот же болбосо видеонун астында.